Кыш мезгили өз өкүмүн сүрүп баштаганда турак жайды жылуутуу маселеси биринчи орунга чыгат. Электр жарыгына болгон муктаждык башка мезгилдерге салыштырмалуу күчөтүлөт. Бул үчүн энергетиктер талапка ылайык жумуштарын аткарышы керек. Базар Коргон райондук электр тармактары ишканасы 2016-2017 жылдагы кыш мезгилине карата пландын негизиндеги даярдык иштерин соңуна чыгарууда. Мында кызматкерлер ызгардуу мезгилде калкты үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылуунун үстүндө иш алып барышкан. Райондогу 650 дана трансформаторлордон оңдоп түзөөгө муктаж болгон 159-у оңдолгон. Капиталдык оңдоолор боюнча сом менен алганда биз ошол 2 миллион 967 миң сом берилген болсо, 3 миллион 331 миң сомго аткарып, 110% аткардык. Биз быйылкы жылы мына көрүп атасыздар, айтылып атат, ошо суунун көлөмү деле жакшы экен, ошо өчүрбөйбүз деп атабыз. Ремонтту буюрса жасадык. Элге үзгүлтүксүз, сапаттуу биздин райондо электр энергиясын жеткизип беребиз деген ишеничтебиз. Пландын негизиндеги оңдоп түзөөлөр бүгүн аталган ишкананын Кара Үңкүр көмөкчү чордонунда улантылды. Белгилей кетсек, бул көмөкчү чордон район борборундагы миңдеген абоненттерди электр энергиясы менен камсыз кылат. Жарыксыз калбоонун аракетин алдын ала көрбөсө, туруксуз аба ырайы калкты электр энергиясыз калтырышы мүмкүн. Белгилей кетсек, буга чейин көмөкчү чордондордо май менен иштеген өчүрүүчү тетиктер пайдаланылып келинген. Үстүбүздөгү жылы Жалал-Абад электро ачык акционердик коому аларды жаңы үлгүдөгү вакуумдук өчүргүчкө алмаштырууну пландаган. Жыл башында облас аймагына жалпы 10 вакуумдук өчүргүч орнотуу планга киргизилген. Кара Үңкүр көмөкчү чордонуна да аталган тетик орнотулган. Ал эми тийиштүү кызматкерлер анын артыкчылыктарына токтолушту. Bunun артыкчылыктары бундагы өчүрүп жандыруулардын саны 25 миң. 25 миңге чейин ошол ремонту жок иштесе боло берет жана берки салыштырмалуу мурунку май менен иштеген масляный выключательдерде 12-13 жолу өчүрүп жандыруулар болгондон кийин аны сөзсүз биз кайрадан ремонттон оңдоп түзөө майын алмаштырып, жана тетиктерин алмаштырмайынча аны иштеткенге болбойт эле да. Азыркы ошол айырма эң чоң айырмасы ошол болот. 2016 жылга пландаштырылган иштерди аяктоодобуз. Ошонун бири 10 киловольттогу өчүрүп жандыруу үчүн выключательдерди алмаштырып жатабыз. Заманбап вакуумдук выключательдерге эски жана масляный выключатель деп коебуз. Ошо масляный выключательдердин ордуна вакуумдук выключательдерди коюп жатабыз. Муну менен эле маселенин баары чечилди дегенге болбойт. Аткарууну талап кылган жумуштар арбын. Алардын бири Базар Коргон районундагы Кара Үңкүр көмөкчү чордонуна алдыңкы күндөрү кубаттуулугу 10 миң кВт трансформаторлор алынып келинет. Гүлзада Торобекова, Алымбек Раушанбек уулу, Сентябрь, Базар Коргон району.